Депутат Улукбек Ормонов: Кумтөр кенин өзүбүз дагы иштете аларыбызды акыркы 1 жыл далилдей алды. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов Кадам Медиа KG маалыматтык порталына Кумтөр кенинин Кыргызстанга өтүшү тууралуу пикири менен бөлүштү. Кече Кыргызстан менен канадалык Центара Голд компаниясынын ортосундагы келишимге кол коюу аземине биз дагы күбө болдук. Президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич элге берген убадасын аткарып, анын өтөсүнө чыкты деп айта алам. Убагында Кумтөр кыргыздыкы, кыргызга иштеш керек деп маселе көтөрүп, ошол үчүн камалып кеткендигин дагы баарыбыз билебиз. Бул жетишкендиги, кыргыз элинин жетишкендиги. Кумтөр алтын кенин өзүбүз дагы иштете аларыбызды акыркы 1 жыл же тышкы башкаруу далилдей алды. Эми негизги маселелердин бири чыгымдарды азайтуу, элге пайда келтирүү болуп саналат. Кийинки 5 жылда мындан дагы өсүш пайда болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө, экономикабызга салым кошкон өндүрүштүн бири болот деген ишеним күч. Ошондой эле булардын баары ажообуздан, адистерден, министрлер кабинетинен көз каранды экендиги баарыбызга маалым, дейт эл өкүлү. Булак Кадам Медиа. Улукбек Маматаев: Кумтөрдүн мамлекетке өткөнүн биз оппозицияда кубаттап жатабыз. Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаев Кадам Медиа KG маалыматтык порталына Кумтөр кенинин Кыргызстандын карамагына толук өткөнү тууралуу өз оюн билдирди. Анын айтымында Кумтөрдүн мамлекетке өткөнүн оппозицияда кубаттап жатат. Президент кечээ Кумтөр толугу менен мамлекетке өттү деп жар салды. Мен да аябай сүйүнүп жатам. Бирок сүйлөшүүлөр кандай болду, кандай шарттар менен мамлекетке өттү, уулуу заттардын калдыктары боюнча ким кепилдик алды деген толгон токой суроолор бар. Ушуларды эле орду менен элге ачык айтып, отчет берип койсо жаман эмес го деп ойлойм. Кумтөр негизи эле бул биздин Кыргызстандын көйгөйү болуп келе жатат бир канча жылдан бери. Акаев канадалык ишкерлерге бергенден бери чыры бүтпөй революциянын себептеринин бири болуп келе жаткан. Мейли эми бардыгы элге пайда алып келген болсо, эч кимдин ага каршылыгы жок болчу. Тилекке каршы Кумтөр кийинки жылдары талашка айланып калды. Баарыбыз айтып чыксак эле, оппозицияны кыйнап, куугунтуктап келишти. Бул Бакиев учурунда деле, Атамбаев учурунда деле айткан киши эле балеге калган болуп келди. Мына азыр Садыр Жапаров өзү Кумтөрдүн толкуну менен анын көйгөйүн көтөрүп жүрүп президент болду. Эми мындан ары эмне кылат деген эл арасында суроо пайда болот. Кумтөр элге өттү деген менен мындан ары Кумтөр боюнча иштеген комиссия кийинки иштери тууралуу маалымат берсе жакшы болот. Кумтөрдүн мамлекетке өткөнүн биз оппозициядагы кубаттап жатабыз. Келечекте калдыктар, уулуу заттар элге зыяны тийбейби деген суроолорго деталдуу түрдө жооп берип койсо, биз жакында жыйын өткөрөлү деп турабыз. Ушул жыйында биринчи кезекте Кумтөр боюнча карайлы деп турабыз. Эл ойлогондой, эл күткөндөй жыйынтык болсо экен деп биз оппозицияда күтүп жатабыз. Оппозиция бийликке дос болот. Чындыкты айтабыз, бизди душман катары кабылдоонун кажети жок, дейт Улукбек Маматаев. Булак Кадам Медиа.